Ош аэропорту жүргүнчүлөр үчүн жакшы шарттарды түзүүдө. Ишемби күнү аба майданынын тейлөө залы ачылып, ага өкмөт башчы катышты. Сапар Исаков Ош эл аралык аэропорттун ишмердүүлүгүнө баа берип, ийгиликтерди каалады. Урматтуу аэропорттун кызматкерлери, мен чын дилимден сиздерди баарыңыздарды ушу татынакай салтанат менен куттуктайм. Ушу жаңы коңушубуз кут болсун. Мен ойлойт элем, албетте бул ошо Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп атат деген белгиси да. Ушундай аэровокзальный комплекстер салынып, өткөрүлүп берилип атат. Кудай буйруса, мынакей мен билем, аэропорт Манастын бир топ пландары бар. Ошо пландарды биз жума сайын талкуулап, сүйлөшүп турабыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса, биздин Кыргызстандагы аэропорттордун келечеги абдан кең. Себеби Кыргызстан Борбор Азияда жана мындай чоң Азияда өзгөчө бир географиялык ордунда турат да. Премьер-министр тейлөө залынын кызыл тасмасын кесип, андагы жүргүнчүлөр үчүн түзүлгөн шарттар менен таанышып чыкты. Тейлөө залынын аянты 2000 квадрат метрди түзөт. Курулуш үчүн аэропорттун бюджетинен 46 миллион сом сарпталып, 5 айда бүткөрүлдү. Бул жерде жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Так, бүгүнкү күнү 5 айда куруп бүттүк. 5 айдын ичинде ушу биздин подрядчик Авант строй компания куруп берди. Каражаты болсо 46 миллион болду. Бул болсо эми эл аралык аэропорт болгондон кийин бул жерде азыр 4 рейс бир учуп келсе дагы ошого тейлегенге шартыбыз бар да. Андан соң премьер-министр шаардагы өтүп жаткан жалпы ишембиликке катышты. Алгач Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу жайын реконструкциялоо иши менен таанышты. Реконструкциялоо ишине шаардагы бюджеттен 20 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары эл аралык уюмдар да жардам берүүдө. Бул жерде жаңы бак-дарактардын көчөттөрү отургузууда. Өкмөт башчы баштап шаардагы мекеме ишканалардын кызматкерлери жана кала башчысы Айтмамат Кадырбаев, шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормоновдор көчөт отургузушту. Өкмөт башчы таза жашоо акциясы социалдык инфраструктураны шаар жана айылдардагы санитардык абалды жакшыртууга, көрктөндүрүүгө, өлкөнүн бүткүл аймагын жыйнап тазалоого багытталгандыгын айтып, акция Ош шаарынан башталгандыгын белгиледи. Акция башталды, Кудай буйруса, таза жашоо деп. Бул 3 айда өтө турган акция. Кудай буйруса, кыргызстандыктардын баары ушул акцияга кошулат деген мен үмүтүм бар. Буйруса, ушу акциядан кийин биз ойлоп атабыз, Кыргызстаныбыз абдан таза, жашыл, жарык, бир жакшы бир мамлекет болот го деп. Мен ойлойм, муну жыл сайын өткөрүп турушубуз керек, себеби Кыргызстан өзүбүзгө керек. Кыргызстан бул өзүбүздүн үйүбүз. Баарыбыздын кыргызстандыктардын үйү деп айтсам болот. Атайын өкмөттөн токтом келген 3 айлык боюнча, ошол токтомдун негизинде ишке ашырыш боюнча биз дагы буйрук менен кабыл алып, мына бүгүнкү күндө ушул 3 айлыктын алкагында Ош шаарында бир субботник өткөзүү пландаштырылган. Мына бүгүнкү күндүн эсебинен бир азыр бир 200 түп дарак тигебиз. Ошол пландын алкагында мына арыктарды тазалоо, эскилиги жеткен мындай бир дарактарды куюу, ошого окшогон иш-чаралар өтүп жатат. Бул Кудай буйруса майдын аягына чейин бул иш-чара уланат. Ошо шаарды эң негизгиси ошо тазалоо максатта шаар биринчи келгенде ошол сырттан келеби, ошол шаардыктарга болобу мындай бир жагымдуу шаарга келечекте айландырат Кудай буйруса. Бул эс алуу жайын жалпы аянты 9 гектар, жалпысынан 52 түп ак кайың отургузулду. Ал эми жалпы шаарга 3,5 миң дарак, 40 миң түп бадал көчөттөрү жана 2 миллион гүл отургузулат. Бир жыл мурда бир демилге менен чыкканбыз, элге кайрылганбыз. Эл бизди колдоп, эл аралык уюмдар колдоп, бир күндүк акция өткөргөнбүз. Анан мэрияда жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топ өзүнүн ишин аткарып атат. Ошол жумушчу топко элдин өкүлдөрү, сырсоветтерден, биздин ишканадан, адистер, анан ошо эл аралык уюмдар кошулган.
долбоор иштелип чыккан. Долбоор иштелип чыккандан кийин негизи инфраструктурасын мэрия куруп бере турган болгон. Калган баягы площадкаларга биз ошол эл аралык уюмдарды, анан биздин баягы бизнесмендерди тартуу менен ушул паркты оңдойбуз деп чечкенбиз. Белгилей кетсек, Токтогул эс алуу жайына быйыл 100 жыл толот. Эс алуу жайынын оңдоп түзөө иштерин быйыл шаар күнүнө бүтөрү пландалууда. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.